Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн 15-июнь 2020 жыл Кадамжай жергесиндебиз. Кадамжай районуна караштуу Көтөрмө айыл өкмөтүнүн Ак Кайың эс алуу жайындабыз. Мына бүгүн биз сиздерге ушул Ак Кайың аталган жерде, кайың тигилген жердебиз. Мына ушул кайың боюнча бүгүн бир аз сюжет тартайын деп атам. Деңиз деңгээлинен бул жер 2,5 миң метр бийиктикте турат. Мына көрүнүп турган токойлор Сасна, Карагай, Ак Кайың токойлору. Бул албетте жасалма токой менен кошо табигый арчалар дагы бар. Эгер сиздер эс ала турган зона караштырып жүргөн болсоңуздар, эгер көрө элек болсоңуздар, келип бул жерде эс алып кетсеңиздер болот. Мына сиздерге ылайыктуу кыргыз үйлөр, сөрүлөр, тапчандар бүт бардыгы коюлган. Кадамжай районунан центрден 40 километр жогоруга чыгат. Алыстыкта турат. Природасы аябай жакшы, сонун эс алганга ыңгайлуу жер. Бұл азыр көзүңөр көрүп турган жер бул жер Ак Кайың деп Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Швели жайлоосуда. Негизинде бул жерде Ак Кайың деп Учкоргон токой чарбасында Сайыз убагында бул жерге Кызыл Карагай, Ак Кайың, Елтешанский, Сасна токойлор эгилген негизинде. Кайсы жылы эгилген? Токой чарбанын токойчуларынын эмгек күчүнүн негизинде эгилген да бул жерде. Азыр эс алуучу жай азыр. Азыркы убакта негизинен Баткен областынан, Навноокаттан, Аравандан бери Оштон эс алуучулар келет. Бул жерде көрүп билген адамдар келет негизи. Бул жерде жайын ысык кандай болот бу жерде? Бул жерде салкын болот негизи. Мындай Россиянын климаты деп койсоң да болот. Күнүгө көпчүлүк убакта Сарытан убагында да бир жамгыр жаап, ушул жердин өзүгө бир климат негизи өзгөчө климаттуу. Бир жамгыр жаап өтүп кетет. Кээ бир күндөрү. Климат салкын экен да бул жер. Салкын климаттуу. Эс алуучуларга кандай шарттар түзүлгөн бу жерде? Эс алуучуларга негизинен боз үйлөр бар. Боз үйлөр, тапчандар. Сөрүлөр бар. Эс алып кеткенге шарттар негизи түзүлгөн. Көпчүлүк адамдар келип ыраазы болуп кетишет негизи эс алгандар. Студент балдар келет, Кызылкыядан, Баткенден келип эс алып кетишет. Оштон келишет. Кээ бир убакта. Каалоочулар сиздин телефонуңузга чалса болот да, бул жер телефон тартат да. Ооба. Телефон номеринизди айтып койсоңуз айшата. 0772 13 80 70 канча менен? 72 менен. 72 менен 10-13-80. Мына айшата момун айшатам сиздерге мына токой чарба боюнча, мына ушул Ак Кайың боюнча информация берди. Мынакей көрүңүздөр, эс алганга өтө сонун жер, келип эс алып кетсеңиздер болот. Мына бул кайың токойдун арасы. Катар тигилген жаш кайыңдар. Жылуулук 16 градусту көрсөтүп турат, салкын. Эс алууга жакшы жер. Мына ушул кайыңдар 60-70 жылдары тигилген экен. Бул Учкоргон токой чарбасына карай турган зона. Эс алуучу зона болуп эсептелет.
Тяншан карагайы. Өтө сулуу. Мына күмүш түспөл мөңгүлөр аскылардагы. Булар кызыл карагай. Мына алдыбыздагы арча. Кайын, кызыл карагай, Тяншан карагайы. Өтө сонун. Өтө сонун.